Assalamu alaikum dostlar. Moskva şehri. Saat 6'dan 40 öttü. 19 iyul. Biznes tarif boyunca biraz tartıp keteyim de çeştim. Antkeni жаңы biznesке чыгам, жаңы жумуш баштайын дегендерге менин оюмча бул кызыктуу болот. Анткени бүгүн аккаунтты ачтык, даярдадык. Машинаны даярдап баары жакшы болгондо мен фото контролдон өтпөй калдым. Анткени машинанын светин мондагы салганбыз. Гаиге барып, эсте светин алмаштырып, жумушка чыктык, буйруса линияга чыктык, баары даяр. Мына сүйлөп атсам эле биринчи заказ берди. 1 минутага жетпей. Алабыз анда. Дальше кандай болот, эмне болот, баарысы чогуу көрөбүз анда. Негизи бул заказ 1 саат 10 минут, 1 саат 5 минут көрсөткөндөй эле бүтмөк. Но капотный жакта экен, биринчи адрес 2 болчу. Ал жактан, капотный жактан GPS жакшы иштебей, мен адашып, бир аз 5-10 минут ашыкча жүрүп койдум негизи. Ушундай. Бул биринчи клиентим болгондуктан бир аз волнение кармадым. Адаштым биринчи эле адресте. Капотныйда жоголуп кеттим. Кайра табылып келдим. Ушундай. Көрөбүз кандай заказдар болот дальше. Так, 2 минут өтпөй, сууларды алмаштырып, наркы берке кылганча экинчи заказ келип түштү. Ушул эле жерден. Көрөбүз. Так, экинчи заказыбызды аяктайбыз. 42 минутада келдик. 2017 рубль. Да, заказ берип койгон болчу келатканда. Көрөбүз аны. Поверните направо. Да, күтүп атат до сих пор. 200 метров. Почти 10 минут болуп калды. Так, деле күтүп атат экен. Кеттик анда. Ол центр жака киргенде жүрөк дүкүлдөдү чынында. Жана капотныйда адашып биринчи заказымда кыйналдым да. Центрде сонун эле иштеп атат, бирок данный момент. Так, биз 3-чү заказыбызды аяктадык. Могу кыпкызыл болуп жүрөктү түшүрөт, эмне болду экен буга? Так, 3-чү заказыбыз 20 минута. Опс. 1308 рубль. Кызарган чочтуп атат эмичи. Иштейлик жатып эле. Селфи дейт. Хорошо айтып коесуз. Так, дагы бир заказ. Жигиттер, мен бир нерсени түшүндүм да, могу блогерлер, мындай интернетке, Instagram, YouTube алып барып, съемка кылып жүргөндөрчү вообще молодец экен да. Мен байкадым, сразу баалап койдум да. Анткени камераны кармап, жандырып, же заказ алып бир нерсе кылганда эмете албай калат экенсиң, сөз таппай калат экенсиң, же болбосо каерден тартышты, эмне кылышты билбей эле вообще кызыктуу болуп калат экен. Мен биринчи тартышым, колдон келишинче тартып бара кеттим, көрөсүз. Аэропорт Внуково келип калдык. 2725 минута. Аэропорттон бир где-то 20 минута күттүк. 20 минутада эле болек бат эле берди. Не берите карточку. Все шлагбаумы откроются автоматически. Бул 5-чү заказ. Так, жигиттер, аэропорт Внуководон келип совершить этип атабыз. Адресин өзгөртүрдү бир аз. Получается 50 минута кетип калды. 3399. 3400. Бирок жапканда кичине өзгөртүп башкача жаап калды, көрбөй калдым. 6-чы заказды алдык. Прям 1 минута өтө эле буну берди. Так, бул заказды бүтүрдүк. Дагы бир заказ берген болчу. Күтүп атабы, күтпөй атабы, көрөбүз. Күтүп атыптыр. Жакшы, атмени болбой, бир да атмени боло элек. Кудайга шүгүр, зыңгылдат, ишке датат.
31 минутада бул заказды бүтүрдүк. Дагы бир заказ берген болчу, күтүп атабы. Күтүп атыптыр. Биз кеттик ага. Жумуш менин оюмча жакшы эле, или сезон башталып калган билбейм. Биринин артынан бири кээде заказ бүтө элек, экинчисин алып коюп атабыз. Ушундай. Негизи жумуш жакшы болуп калыптыр менин оюмча да. Мен мурда бирөөлөрдүкүн көрүп, заказ жок күтүп калып деген нерселер көп укчумда. Азыр өзүм иштеп атам, билбейм, биринин артынан бири кечине түнкүсүнө карабай берип атат. Иштейбиз, көрөбүз. Прям 12 саат, ровно 12 саат иштейбиз, көрөбүз канча болот. Кийинки заказ 2.26 менен коэффициент менен биринчи жолу алып атам. Бирок 6 километр экен. Аны көрөсүз. Мен 5-чи заказ, 6-чы заказ деп айтпай эле тарта турган болдум, потому что эсимен чыгып калып атат. И кээде келип заказды телекамераны жакпай эле сразу өчүрүп коюп атам. Азыркында жаап салдым. 21 минутада 1050 1150 келдим. Коэффициент менен биринчи заказ алдым да, көрөсүз. Поехали. Так. Жанагы 2-1 менен коэффициент менен алдым эле 18 минута 3400. 18 минутага 3400. Андан кийин дагы бир заказ алдым. Азыр күткөн болсо бул 3-1 менен алдым да. 5ти басабыз. Нет, күтпөптүр. 3-1 менен алдым эле да ушуну. Бирок 18 минутага 3400. Думаю, нормально. Нормально. Так, достар, саат 7-ден өтүп жумушту бүттүк. Акыркы жумушта бизде. Так, 12-ден кийин 12400, 12-ден кийин 12400. Так. 12-ге чейин 8800. 12400, 8800. 21226 рубль. Еще 500 рубль наличие бар. Короче, 21500. 21000. Ровно 12 саат иштедик. 12 сааттын ичинен Вунуковада 1 саат. Вунуковага жакын барып калып, мурда эконом комфортто иштеп жүргөндө ошоктон чай ичип, ошол күндөрдү эстеп барып алдым. Атайын өзүм. Андан кийин Шереметоводо да 1 сааттан ашыктай күтүп калдым. Негизи ошонун баарын кошкондо негизи 12 саат толук иштелди. 12 саатта 21,5 деп коеюн. Мына ушундай смена болду, достор. Мен эң негизгисин айтышты унутуп калыптырмын да. Парк боюнча мен кайсы паркта иштеп атам? Белес паркында иштеп атам. Белес паркы мага жаккан жери бул болгону 1% комиссиясы. Любой жагынан жалпак тил менен бүт баарын жакшылап түшүндүрүп, көрсөтүп, айтып, подключать эткенди, башка самозанятие и так далее баарын сонун кылып жалпак тилде баарын түшүндүрүп берди. Анда мага дагы ашыкча жардам тийгендери, мисалы, могу машинанын свети кара болчу. Мен могу светти жактырып, ушул светке обклейка кылдым. Обклейка кылгандан кийин фотоконтроль өтпөй калдым. Фотоконтроль өтпөй калгандан кийин ГАИден барып документтин светти өзгөрткөнгө дагы түздөн-түз салымын кошуп жардамын көрсөтүштү. Бул парк Белес паркы. Белес паркы. Кимде ким кайсы паркка кошуларын билбей, честный жакшы парк издеп жүргөн болсо Белес паркын сунуштайм. Белес паркына кошуп иштеңиздер. Проценти, парктын проценти болгону 1%. Мен үчүн ар кайсы паркта иштеп көргөн мурда деле, экономдо, комфорт плюс, комфорт көп жыл болуп калды, 1-2 жыл мурун. Ошентсе дагы сонун парк 1%.